бул 4 тиштүү кой 7700 сомго алынды. Үстүнө кичине берсеңер берем деп айтып атат. Ээси 4 тиштүү кой. Осман. Телефончу пошет берес рахматке. Тугандар бул жерде аябай семиз 2 тиштүү даш тиш эле козу бар. Солук 6,5 миң сом алынды деп айтты. Жүндүсү аябай эттүү экен. Altı yarım mı? Тугандар бул жерде оптун бабы болуп атат. 6 миңден соолап бербейт. 6,5 миң сом деп айтып атат. Баардын катары эле баардык ургачы солуктан семиз экен. Көрүп турасыздар 6200 6 миңден сурап атат, бербейт атат. 6,5 миң деп кармап турат. Тугандар бул кызыл соолукту 9 миң сом деп айтып атат. Аябай семиз экен. Бул тиш эле козуларды 7 миң сом деп айтып атат. Канчадан берди десем айтпады. Булар короодо жүргөн семиз экен, бирок багылган эмес. Козу кочорлор. Nasıl yap kaçıp verir? Козуну 4 миң сомго алган атат, 3600 сом берип атат. 3600 берип атат, бирок бербей турат тугандар. Бул эки койду 13 миң сомго багылдап бербей турат. Тугандар бул эки тиштүү койлор экен. Наргысын 7,5 миң сом, бусу 6700 деп отурганын айтты. Андан ылдыйга болбойт деп атат. Эки тиштүү жаш койлор. Бул койду 5,5 миң сомго сурап атат. Ya oğlum 57 vermedim. 4 тиштүү кой 5700гө бербей атам деп атат. Муну 6,5 миң сом деп атат. Кооз экен, тиш бүзөлөк. 5800 сом берди, бербей атат. Жандагы козучу. Мына козу 3,5 миң отон. 3,5 ургача. Алар бул козунун бусуну 3,5 миң сомго беририм деп айтып атат. Бусуну 4гө берет. Ургачы козулар. Бул кары койду 5,5 миң сомго алдым деп чип кетти. 3,5 болду, 3,5 болду. 5,5 деп түрмө салыппыз. 3,5 миң сом экен. Сондар бул козулардын беркиси эрги экен. 3 миң сомго ал деп эси берип атса, аларман 3 миң сомго ала албайм деп турат. Наркысы ургач экен. Сондар бул койлорду көрүп турасыздар, аябай семиз койлор экен. Мына кармап аткан койду 12 миң сомго бергиле деп атат. Бул бекилеринде 11ден деп айтып аткан жада. Сондар бул 62 миң сом болуптур. Ошондо 6200 ургачы солук козу 6200 сомго алыптыр. Булун көрүп турсак, сондар жанылаң коз кочкорлор. Эң чоңу 9дан, эң кичинелери 8ден деп айтып атат. Аябай семиз экен, ошого кымбат булар. Канчадан сураганын айтпады. Koyduk ya. Aylasan getir. Koyduk gerek mi? Бул козу солук сода болду да азыр. 7 миң сом берди. Эртең мен 8400гө берген эмесмин, 8 миңге алды деп атат азыр. 5,5дан кичине коюп бериң деп сурап атат. 5,5 эмес, олар 7,5 адашып кеттим. 7,5дан кичине коюп бер деп талашып атышат. Бул ургачы козуларды 9700 сомго алдым деп айтып атат, үчөөнү. Жакшы болгон, эми буларды багып чоңойтса өзүнүн жөнүн актаса керек деп ойлойм. Бул кой жана багып аткан азыр 7,5 миңге бер деп талашты, болбоду, анан кетип калды. Бирок семиз экен чындыгында. Бул сода болду да 4200 сом берди талашса, 4 миң берем деп аларман айтып атат. Бул туугандар желине
бир кандай бир нерсе чагып алыптыр, ошо ичип кеткен. Мына туугандар биз айткан желини ичип кеткен деген ушул бир нерсе чагып алган. Туугандар буга 4000 аларма дагы 4000 сом берет. Эси 4100 бересиң. Бу отурган сена ошол деп айтты. Барып калган кой. Бул козу кочкорду 6500 сом деп айтып атат. Бул соолукту 7500 деп ээси кармаптыр. Семиз экен. Козу тиш жаш. Şu жанагы койду 6,5-6 соода берген жокмун деп айтты, бирок эртең менен сурады. Азыр андай баа жок. Азыр андайга чыкпаса керек деп ойлойм. 7,500 деп өзү кармап турат. Туугандар, биз малдарды тартып бүткүдөрү кой базары уже тарап калды. Ошо менен биз аяктадык. Аман калыңыздар, буйруса өзгө мал базарларын көбүрөөк тартканга аракет кылабыз. Ал жакта базар чоңураак болот. Өзүңөр жакшы билесиңер. Куршап мал базарында азыраак малдар кирет, койлор. Эң жогорку коэффициенттер, ылдам төлөмдөр жана миллиондогон утуштар OneXBet'те. Описаниядагы ссылка аркылуу кирип өз утушка ээ болуңуз. Ссылка описанияда. Сизди 100% бонус күтүүдө. Регистрация болуп бүткөн соң пополнить счетту басабыз. Ал жакка киргенден кийин Adix Money KJ кирип туруп, OneXBet'ин официалдуу менеджери Анварга кайрылабыз. Сиздер мобильный Kiwi 50 сом аркылуу толуктап ойносоңуздар болот. Ушул счетту көрсөтсөңүздөр сиздерге 2